Maşallah, Moskvada почти күніге қар. Күніге ертеңнен шығып машина тазаламай. Немесе бисмилlah. Ого, бардак. Багажникті жудырыш керек екен. Бисмилlah. Так, бірінші ешікті ашып тұрып машинаны жүргізіп қояйын. Қызып тұра берсін. Қазір ешікті атсаң әлі сиденияға қар түседі да, шонысы жаман ертеңнен. Bismillah. Hayır yok mu? Oh. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Müslümanlar, kandaşlar, amansızlar mı? Bugün erте çıktım, saat ровно 11'de çıktım. Hatta күніге 12-1'de çıkıp attım öyle. Özü 10'da çıktım öyle, maşinаны жуудырып, мына жақ бер жақ тазалап, қар жаап, үстүнө. Ошондо кеч болуп кетти. Немесе азыр мына 11'den 13 мүнөт өттү. Мен почти линияга чыктым, пока чыга электим, бирок азыр чыгамын. Иншалла кечке чейин кылабыз. Немесе işte başladık. Так, ровно 11:30'da zakaz aldım ile 40 minutada жетip geldim. Yaşayın 1061 oldu böyle. Hazır peşim bolup kalayın da kaldı уже. Центральный мешітке барып, намазды оқып дальше işteyiz onası. Так, экинчи заказ, короче, туда-обратно болуп калыптыр да. 18 минутада жетип келдик, эми обратно кайtarышым керек, ошондо 965 рубль. Так, обратно то же самое, 17 минут, 16 минутта жетет экенбиз. Нормальный, почти 1000 рубль. Şu заказ жеткирип туруп эле, иншалла пешинде окуп, дальше ишти кыламын буюрса иншалла. Так, мына пешинди дагы окуп бүттүк. Сота заказ жок го. Мен дагы туугандар мына Москвада подвыкуп берген адамдар жөнүндө, алган адамдар жөнүндө мен дагы өзүмдүн ой пикирим айтайын деп чечтим эле. Потому что мен дагы Москвада почти 3 жылдан бери, 2 жылдан өттү да, 3 жыл болбосо дагы 2 жылдан өттү. Таксиде жүрөмүн. Подвыкуп алгандарды да көрүп жатамын, бергендерди да көрүп жатамын. Мен дагы өзүм дагы подвыкуп алганмын, алданганмын. Эми азыр кем как начинающий блогер катары айтып коеюн дедим эле. Көргөндөргө пайдасы тийип калатыр. Туугандар, азыр эми она орустар жөнүндө, кавказдар жөнүндө, башка улуттар жөнүндө сразу айтып коеюн, олорго вообще ишенич жок. Ишенич болсо дагы коркуп жүрөсүң деп, постоянно 3 жыл каласыңбы, 1 жыл каласыңбы, постоянно коркуп жүрөсүң. Качан айнып кетет экен, качан кандай башкача условия коет экен деп коркуп жүрөсүң. Эми кыргыздарга келсек, алардын ичинде бардыгы жаман эмес, бирок жакшылары дагы бар, жамандары дагы бар да. Жакшылары дагы акыркы күндөр айнып барып атат экен. Мен лично өзүм билбейм, ушу группада алган балдар, ызычуу болгон балдар айтып атат. Что ДТП болсо, оригинал запчас коесуң, башка кыласың, анан биз таксиде жүрөбүз да, бир күндө ооруп каласың, же болбосо бирдеке болуп каласың, оплата задержка болуп калышы мүмкүн, болгону 1 күн же болбосо 2 күнгө болуп калышы мүмкүн да. Эми ошону дагы 1-2 жыл төлөп бүткөндөн кийин ошолорду айтып, сен задержка кылгансың, андай кылган эмессиң, андай, короче, ошондой ызычуулар көп. Эми ошол подвыкуп алып аткан балдарга маслихат да булчу. Алып атканда уверен болсоңор алгыла, анан 1-2 күн кеч калып кетип, ошондой моменттер болсо онда заранее айтып коюп, алдыдан өтүп коюп алсаңар, анан машинаны чыгарып аларда проблема болбойт да, ызычуу болбойт. Анан ДТПны точно уточнять эткиле, кандай запчас коесуң, китайский коесуң, германский коесуң болсо эми проблема, сен киришпейсиң деген моменттен сөзсүз билип сурап койгула, айтып койгула, анан алсаңар ошондой жакшы болот. Мен будан 1,5 жыл мурда подвыкуп аламын деп, бир Мирадель деген бир эшек десең деле бир адам го, бирок адам сыпатындагы айбан да мындай айткандачы.
мен билбеп турмун эми на словах ишенип туруп эле. Ого адамдар немеге барат? 50 миң бересиң, мен алып беремин. Анан 1,5 жылда жооп саласың, процент аз, услугасы аз деп ошентип алдайт экен да, балдардан 50 миң, 60 миң алып, топ жүрөт экен. О, 20, 30, 100 кылыпчы. Анан ошолордун ичинен бирөөсүн алып берсе берет экен, бербесе Аллах алим. Мен bir tanış bala бар эле, ошо акча берип койдум, 50 миң, 2 ай болуп калды, мен очередим кеп калды десе, мен дагы 50 миң сразу берип барып эле. Анан кийин сурап сүрүштүрүп угулуп чыгып калды, анан ошондой жарым жылдан бери жүргөн балдар бар деп. Ошо акчасын кайтып бербеген балдар да бар экен. Бирок мен 1 ай күттүм, 1 ай ичинде кайтып бербесең анан жостко болот, нар жак бер жак деп жүрүп, бирок алхамдулилlah акчамды 1 айдын ичинде кайтарып алдым менчи. Түрүптөр алып беремин деди, обещать этти, бирок мен алдымда 2 ай, 3 ай күтүп калган балдар короче, телефон чалса, телефонуна да жооп бербей турган даражада болуп кеткен экен. Анан кичине катуураак сүйлөп акчамды кайтарып алганмын, бирок ошондо кылпа кыргыз өзүнүн ошо чүйдөн болуш керек эле, эсимен чыгып калды. Ошондуктан өтө этият болуңуздар, туугандар. Намаздан кийин 3-чү заказды бүтүрдүм. Короткий заказ болду эле. Азыр эми 4-чү заказды берди. 4-чү заказга кетти. 5 минутта көрсөтүп жатат. Светофор өчүп кетиш керек. Давай. Так, 4-чү заказ, короче, пробкада калып кеттик, жарым саат жол жүрдүм. 666 рубль, мага бир заказ берди. Долгий поездка, короче. 5-чи заказга кеттим анда. 5-чи заказды алып келдим Подолскийге. 57 минутада жүрүптүрбүз. 1460 рубль. Без маски, пропустить. Эми шаарга кайтып кетиш керек. Ушулар кетет. Biraz kütüp turuşum gerek de. Orada magazinge barıp soğuk alıp kütüp tursam gerek çolar. Aşağı başta 15 min kıyma. Saat 11'den 10 öttü. Akırkı zakaz. 1427 rubel oldu. Balaş hava. Так, manake tuğanlar saat 11'den 11 minut öttü. Men akırkı zakazda hazır götürdüm. Так, 11 заказ кылып турмун, 5800 иштеп турмун бүгүн. Бүгүн иш жакшы болбоду негизи. 11 заказ 5800. Домойду койдум. Так, домойду койгон болсом, ошондо 25 километр 32 минутада үйгө жетет экенмин. Ошондо 11:30. Как раз 11:30 биринчи заказды алган элем. 11:30 үйгө барган болсом 12 саат болобу ошондо. 2 саат обед. Намаз окугандан ар жак бер жак чыгып келсе, клиент 110 рубль чейби калып туруптур. Молодец. Билбедим го, ошол комфорт плюс комфорт менен иштеп баштагандан бери чейбини күнүгө эсептегенде почти 500 рубль болуп атат да, мындай жеткендечи. Өлдү деген 300 рубль, 400 рубль ошондой да. Кээде 700-800 болуп кеткен күндөрү да болуп атат. Безналичный заказ кылгандар эле ушинтип 110, 170, 80, 90 ошо чейби калтырат. Ол сразу баланска түшөт. А так наличный болуп калгандар 500ге чейин чейби бергендер болду. Экономдо жүргөндө иногда клиенттерге чейби берип калат, тек жетпей калат акчасы, ладно деп коюп түшүп кете берет. Немесе кийинки роликте көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.